Balam da men da işteyin, men da sizge karalaşayın deyip, balam aябай akıldı. Köçöden jumuş berilet desile, kagazlar julup geliveret, sizge jardam berem, illa baң dep tündörü turup, ekilerde turup dua kılat. Bardık elder uqtu atkanda, Kuday bizi uğat eken, duabız yetetken dep, şu jaş baldarıma neme bolup kaldı da. Kudaydan soranışat şular deleç. Ya Allah'ım bizge ber, akça ber, özüň meni düşün, rayını düşün. Gülbahar Karimovanın 4 balası var. Kүйөөsü başka ayalga üylönüp bul üy bülösün karoosuz taştap ketken. Жалал-Абад şaharında Батирлерде жашап келген Gülbahar Karimova акчанын жоктугунан эми мынтип шаар четиндеги иштебей турган унаа оңдоочу жайдын bir bölmösүндө 4 баласы менен жашап келет. Bir kvartirada turat elem buyakta. 3000 so'mdan dep anan төлөй албай калдым. Бул жакты bir жума, 2 жумада издеп араң таптым да, анан жакшы мына жерде bir алба бесплатно жашай бер, сени шартың көрүп, мен кантип акча алам деп анан şu жерге келдим. Bir жума болду бул жерге келгениме. Şu жерде жашап атам. Күнүмдүк жашоосун ашканаларда идиш аяк жууп өткөрүп келгенин айтат. Балдарынын атасынан болсо такыр жардам болгон эмес. Өзүнүн bir тууган жалгыз агасы жана апасы бар. Бирок апасы да ооруга чалдыгып, бул балдарды кароого жардам бере албай турган шартта калган. Лесталойда иштеп аттым эле 300 сомдон. 50 сом жол кирама кетип, 250 сом үйгө көтөрүп келет элем şu балдарыма. Азыр эми айла жок балдарды караган киши жок. Анан монтип иштен ишке которулайын десем, албайдышат. Азыр местабыз азайтып койдук. Мондой немеге байланыштуу деп көп жерде жумушка албай койду да барсамчы. Ошентип азыр үйдө элем. Чоң уулу 9 жашта болсо, эң кичинекей кызы 1,5 жашта. Балдарынын күбөлүктөрүн да, өзүнүн паспортун да күрөөгө коюп, акча алып азык түлүккө жумшаган. Өткөн аптада уюлдук телефонун да күрөөгө коюп каражат алып, тамак ашка иштеткен. Бүгүн эми кое турган эч нерсеси калган жок. Эми ушу азык түлүктөн кыйналып атам. Балдарымдын метрикалар бүт залогдо болуп калды да азырчы. Бардыгыныкы залогдо. Өзүм паспортумду алмаштырайын десем, ал деле залогдо болуп атат да, жаман кыйналып атам. Акыркы кечеги телефонумду коюп келдим залогго. Ал немем деле түгөйүн деп калды. Башка залогго кое турган эчтемкем жок. Gülbahar Karimova колунда бар журтташтардан жардам сурап кайрылат. Аргасы жок, барар жери да жок калган бул эне мындан ары кантип күн кечирерин билбей отурат. Кайдыгер эмес жарандарыбызды жардам берүүгө чакырабыз. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.